Москвада досум каза болуп, аялым мага калды дейт. Тынбай кабар алып жүрдүм. Азыр балдар дагы мага атадай болуп көнүп жакшы көрүшөт. Досумдун аял менен дагы мамилебиз өтө жакшы. Кээде жолугуп, өзүнүн көзүндөй эле көрүп калды. Аял дагы. Сиздер менин ордумда болсоңуздар эмне кылмаксыздар? Же сиздердин балдарыңыздар ушундай болсо эмне кылмаксыздар? Саламатсыздарбы Тучбек YouTube катталуучулары, бүгүн бет кабартында берүүбүзгө мекендешибиз өз калоосу менен кайрылган. Москвада досум каза болуп, аялым мага калды дейт. Толук маалыматты өзүнө алайлы. Андыктан каналга катталып, бирден лайк басып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Жарнамалык тыңдоодан кийин маегибизди улантабыз. Кыргызстандан үй алуу үчүн көпчүлүгү чоң суммадагы баштапкы төлөм топтошум керек деп ойлошот. Бирок андай эмес. Баштапкы төлөмсүз эле даяр, дароо кирип жашаганча төлөй турган үйлөрдү алсаңыз болот. Биз Топ Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги сизге юридикалык жагынан таза, документтери так, дароо кирип жашай турган үйлөрдү алып берген жардам беребиз. Андан сырткары жер үй, жер участогун алсаңыз дагы болот. Толугураак маалымат алуу үчүн ылдыдагы номерлерге жазыңыздар. Консультация акысыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Саламатчылык. Бүгүн өз калоом менен келдим. Сиздердин берүүңүздөрдү мен Москвадан ар дайым көрүп жүрөм, бирок өзүм ушинтип келип калам деп ойлогон эмесмин. Биз Москвада жүргөнүбүзгө 7-8 жылдын жүзү болду. Ошол жакта мен жакын досум менен 5 жыл, 6 жыл чогуу иштеп калдык. Досум өзү оруйт болчу. Мындан 2 жыл мурун, 2 жылдан өтүп калды. Досум оорудан улам каза болду. Мен үйлөнө элекмин. Андан кийин ошол досумдун 2 баласы жубайы жалгыз калды Москвада. Аманат деп досум балдарына кийим кече, продукта 2 жылдан бери камкордук кылып, жардам берип, үйүнөн тынбай кабар алып жүрдүм. Азыр балдар дагы мага атадай болуп көнүп жакшы көрүшөт. Досумдун аял менен дагы мамилебиз өтө жакшы, жакшы мамиледебиз. Азыркы учурда мен Кыргызстанга келдим. Кыргызстанга келсем, ушу ата-энем кыз таап үйлөйм деп турган кезде. Мен үйлөнсөм, досумдун аялы, балдары эмне болот? Аларды ким карайт деп эле күндө кыжалатмын. Анын балдары атадай көнүп калды. Аял дагы экөөбүз көңүлүбүз жакын болуп, 2 жылдан бери мамиле кылып келебиз. Кээде жолугуп, өзүнүн көзүндөй эле көрүп калды аял дагы. Азыр ошону мен ата-энеме ачык айтып, 2 баласы менен алсамбы, же эмне кылсам, ошону сиздерге кеңешүү максатында келип отурам. Азыркы учурда Кыргызстанга келгенден бери күндө чалып, качан келесиз деп балдары дагы сүйлөшүп турат. Досумдун аял дагы чалып, качан кайтасың деп. Же ачык ата-энеме айта албайм. Ошо 2 баласы менен алам, үйлөнөм. Шариятта карасак, бул баласы менен алып, ушундай сооп болот деген дагы кээде ошентип ойлойм. Сиздер жаман ойлобоңуздар. Анын досу, өзүмдүн досумдун Россия жарандыгы бар болчу, аял дагы Россия жарандыгы, балдары Москвада үйү болчу. Көпчүлүгүңүздөр комментарий жазбаңыздар, анын үйүнө, байлыгына кызык эле алам деп атат деп. Андай мааниде эмес. Биз 2 жылдан бери наоборот мен жардам берип, камкордук кылып, ошентип бирибизге көңүлүбүз түшүп калды. Балдары дагы жат эмес, досумдун балдары мени атадай көрүп, жакшы мамиле кылышат. Сиздерден бүгүнкү берүүдө кеңеш суроо максатында келдим. Досумдун аялын 2 баласы менен алсам, ата-энем кандай карайт? Макул болобу, болбойбу? Сиздер менин ордумда болсоңуздар эмне кылмаксыздар? Же сиздердин балдарыңыздар ушундай болсо эмне
кылмаксыздар. Комментарийге жаза кетиңиздер. Сөзсүз сиздердин кеңешиңиздерди окуйм. Ошого карап жыйынтык чыгарам. Ооба, урматтуу мекендештер, мекендешибиздин окуясын көрүп өттүңүздөр. Сиздердин кеңешиңиздер өтө маанилүү, сөзсүз окуйт. Сиздердин да жүрөгү өйкөгөн сурооңуздар болсо, биздин бет кабартында берүүгө кайрылсаңыздар болот. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.